Assalamu alaikum Арсен байке. Алейкум салам. Саламатсызбы туугандар. Бүгүн Бектемир айке бошобой калгандыктан мен өткөзүп атам. Бүгүнкү суроо Арсен байке ушул жерди кандай даярдаш керек да? Жердин почвасы кандай болуш керек? Клубника отургузарда биринчи жерди деген негизи эме экен. Жаздан баштап даярдаш керек экен. Биз ошо жаздан даярдабай калдык, бирок жаздан баштап даярдаган жерлерди көрдүк. Результаты жакшы болот экен да. Салыштырып көргөндө биринчи жазында айдатып, маалатып, анан жазгы жамгыр менен бүт ото чөптүн баары чыкканда бери эки жолу ураган менен гербицид менен чөптүн баарын өлтүрүп туруп, жер жумшак да, анан мынакей августта отургузам дегенде июльда уже айдатып, анан кийин фрезалап, аябай майдалаш керек экен, мелкий фракция болуп, антпесе бугор толбой калат экен. Эгерде жазында жер айдалбаган болсо, июль мезгилинде трактор келип терең айдалбай коет экен. То есть сокозу канчалык терең кирсе, ошончолук жана бугор образователь, грядка образователь ошончолук топуракты көп чогултат экен да. Ошон үчүн негизи мен кеңешим, советим жаздан баштап даярдаш керек экен топуракты. Анан эгерде жазында даярдалбай калган болсо, июльда мынакей даярдайм же августта мына тигемин десеңер, мондай 50 соток 1 гектар жерге желательно ДТ, гусеничный трактор, анткени анын сокосу тереңирээк кирет, 30 сантиметр, 35 сантиметр. Анан кийин маалатып туруп, фрезалатып туруп, анан кийин грядканы киргизиш керек экен да. Биз уже баштан өттү. Биз ДТ эмес 82 айдатып, жакшы бугор чогулбой, топурак чогулбай калып, анан кайра ДТ айдатып, кайра башынан эметтик да, ошон үчүн убакыт жоюлуп калды. Негизи биз уже 25-ине тигишибиз керек болчу клубниканы. Азыр мына эртең бүрсүгүнө Кудай буйруса тигип баштайбыз. Могу жердин pH боюнча дагы бир суроо бар эле. Канча болуш керек да? Жердин pH биздики Кыргызстанда бүт эле щелочной. Аны жана сера менен же башка бир химиялык элемент менен түшүрүү кыйын да. Ошон үчүн pH'ты лучше капельный менен түшүргөн жакшы. Чем жерге сепкенден көрөчү, анткени жер деген буферный свойство менен обладать этет. Канчалык күкүрттү сееп нейтральный кылбасаң дагы бир нече убакыттан кийин ал кайра өзүнүн калыбына келип калат, мурунку щелочной эмесинечи. Ошон үчүн хотя бы удобрение бергенде же полив кылганда суунун pH'ын түшүрүп бериш керек. Удобрение pH деген бул жердин кычкылдыгы эле болду, ошол эле. Интернетте көп информация жүрөт. Бул туздуулукту түшүрөт, анан туздуулукту белгилетип, жок, наоборот. pH деген бул жердин кычкылдыгын анан щелочной көрсөткөн единица измерения. Ошол. pH бизге неге клубникада аябай маанилүү нерсе, анткени биздики pH 8,5 болгон үчүн топурак менен суунуку. Бизде микроэлементтер деген өсүмдүккө недоступный болуп калат да. Бүт микроэлементтер доступный болуш үчүн биз ошо pH'ты нейтрализовать этиш керек. 5,5-6 алып келипчи. Ошону просто капельный менен эле, фертигация менен эле түшүрүп койсо болот. Анын эч кандай эмеси жок, кыйынчылыгы жок. Жерди анализге сөзсүз тапшырыш керек. Если жер азык зат жетишсиз болсо, 1 гектарына 250-500 килограммга чейин диамофоска чачылат. Аны либо если трактордун скоросту жай болсо, трактордун астына эле себип кетсең болот, или общий площадька чачып кетсе болот. Клубниканы отургузардын алдында мындай дары парларды сепкенге эме болобу? Эгерде ага чейин мурун местный клубника өстүргөн болсо, ал сөзсүз ооруган болсо, фундазол же привикур энерджи менен берсира берип коюш керек. Анан клубниканы отургузгандан кийин дагы привикур энерджи деген жакшы препарат бар, ошо менен. Ошол тамырга эле кетет, Ал как стимулятор, анан обеззаражитель оорудан. Ошол эки функцияны аткарат да. Анан могу ушул бугор боюнча кандай жасаш керек да, бугордучу? Бугорду максимально бийик кылып жасаш керек.
Канчалык бийик болсо ошончолук жакшы болот. Ортосун кандай эме Бул бугордун центри менен тигил бугордун центри 1.30 желательно. Бул эми ар могул центр менен анан бул центр 1.30 болуш керек. 1.30, 1.20 бул эми дыйкандын немесине, желаниясына. Если могу ортосу кенен кылам десе, анда широкийрээк кылса болот. Кенен басып, кенен чаканы коюп, кенен тереңдесе. Жер кенен болсо, если жер тар, көбүрөөк грядка кылам десе, анда максимально жакыныраак кылса болот да, 1.20га чейин. Биздики где-то 1.30. Трактор түз жүрбөйт да. Бир жер 1.30, 1.25, 1.35. Анда бир суроо бар эле, мындай клубниканы отургузгандан кийинчи, отургузганда эми могул капельный менен суу кетиресиз го, ошондон топурагы түшүп калган, тамыр ачылып калат го. Ошондо кандай кылып эметиш керек да, мындай желательно. Как лучше будет? Биринчи сугарыш керек. Могу топуракты сугарып туруп отургузасың. Андан кийин клубниканы отургузасың. Жана эмесин көмбөйчү. Топурак менен тең кылып туруп. Ошо сугарган сайын эме мындай чөйрөт дейт айтышат. Ал биринчи мындай жакшы сугарбай туруп отургузулат да. Андан кийин дагы сугарганда улам чөйрөт, ошон үчүн тигердин астына 1-2 жолу обильно сугарып коюш керек. Өзү түзөлүп калат. Бошоп калат го, бир учурларда ошондо эмне кылса болот? Негизи плотно отуруш керек да. Ошондо Ал эмеден эле, трактордон эле, грядка образовательден. Если бошоп калган болсо, тартып көмүш керек. Тартып, Башка вариант жок. Ошон үчүн жакшы грядка образователь менен тартыш керек да. Максимально тартып кетиш үчүнчү. Примерно канча сом болот ошолор? Айланып атканда дагы, пленка айланып атканда да кичине кол менен кичине басып, кичине кармап туруш керек да, пленка чоюлуп. Четко. Тигиле турган болчу. А если өзү эле айланып кете берсе, бир киши артында отурат да. Сүйрөгөндө өзү айланып кете берсе, мындай бош отуруп калат экен. А кичине кол менен эметип турса, ал жайыраак айланып, кичине чоюлат экен да. Анан могу ячейкалар да жакшы чоңураак болуп, тартылып түшөт экен. Ошолор примерно баасы кандай болот? Баасы биз 500 сомдон тартырдык соткасын. Баасы деген аренда бар экен, 15 миң, 30 миң, 25 миң. Өзүң трактор таап айдап эткенсиң. Өзүм келип айдап берем дегендер бар экен, 750, 850, анан 500 сом. Гектарына 35 миң дегендер бар экен. Шелп эмеси көп экен. Выбор көп. Шнековый бар, тяга жөн эле тартып сүйрөмө бар экен. өзүңөр кайсы менен кылдыңар? Тяговый менен кылдык. Шнек алып келсек, могу жакшы тарта албайбы, чогулта албайбы. Либо биздин жер жакшы терең айдалбай калды, либо тигин шнеги жакшы иштебейт экен да. Анткени биз биринчисинде терең болбой калып, шнек алып келсек, чогулта албай калды. Анан кайра айдаттык. Сиздики өзүңүздүкү мага канча сотик беке? Так, 40 соток. Ал жер. А мындай грубо санаганда 10 сотикке канчадай расход кетет? Общий клубникасы менен кошо. Ал понятие растяжимое да, канча кетет деген. Анткени эме Примерно да. Биринчи эле көчөттүн баасы. Азыр мынакей көрүп атасыздар. Telegram, WhatsApp группага кирсеңиз, усиктерин 1 сомдон баштап көчөтүн 10 сомдон сатып атат. 25тен дагы бар. 40 сомдон дагы бар көчөттөр. Мунун ар бирин эле толтурганда канча акча чыгып кетет? Пленка мисалы 26 сом метри. Метри. Лента 3 сом Метри. Анан биринчи эң көп кишилер жаңылган нерсе бул эмеден жаңылат экен. Магистральныйдан жаңылат экен. 50 сотукка 50 шланг, же 20 сотукка 50 шланг. Анан магистральный деген могул. Суу жетпей калат. Анан дагы бир эме, канча киши көрөт билбейм, канча киши уже жазады, тоже неизвестно. Бирок биз көрүп жүрөбүз. Насос коет бассейнге. Бассейнге насос коюп туруп, 80дик чоң, күчтүү насос. Анан бассейн жанына деген Еврокуб 1 тонна бочка коет. Насос менен Еврокубту толтурат экен. Еврокуб менен клубникасын сугарат экен. Байке бул болбойт десең, жок болот.
Анан жер уклон мындай кетет да. Суу бергенде биринчи ылдый чөт да, анан кайра өйдөт. Капельный лента мененчи кайра өйдө кетет. Ылдый чөт давление деген өйдө тептирбей калат да. Анан могу баш жагы деген жакшы өспөй калат. Недолив. Ылдый жагы жакшы өсөт да, ошон үчүн. Перелив, Если бассейн кылдыңарбы, насос койдуңарбы, анда прямой айдагыла. Ошол да кеңешим. Көп талааны көрдүк ошондой. В любом случае бассейн эң жакшы. Мен рекомендациям бассейн. Анткени да мындай контейнерде эметип атат. Сурагандар көп. Контейнер койсо эмне болот? Контейнер койсо деле болот. Бирөө ошо мындай да, контейнерди коюп, самотек менен сугарам дейт. Бирок контейнерди толтуруш үчүн мотопомпа колдонот да. Айырмасы кандай бияктачы? Бассейнди толтуруш үчүн ошол эле бензин, ошол эле мотопомпа толтурат, тигил жагы самотек. Сен жерди казып туруп эле ошол эле контейнерди толтура турган мотопомпа менен эле бассейнди сордуп сугара берген. Жакшы да. Саламатсызбы туугандар, бул Арсен байкенин бассейни. Насос боюнча Арсен байке суроолор, ошолор боюнча айта кетсеңиз. Кандай насос туруш керек? Желательно 10 сотик жерге дейт. Дальше. 10 сотик жерге 10 сотик жерге где-то 50лүк насос колдоносор, бензиновый мотопомпа. Биринчи бассейн. Бассейн сууңардын эмесине жараша болот. Постоянно если суу бар болсо, не обязательно мындай чоң бассейн. Если арыңарда, жаныңарда чоң суу постоянно агып турган болсо, кичинекей бассейн менен эле кылсаңар болот. Если суудан проблема болсо, анда чоң бассейн салыш керек да, запас менен, чтобы суу деген 3, 4, 5 поливке жете тургандай. Биздики где-то 990 куб, если могу до борта толтурса. Ошо насос бул центробежный насос, высоконапорный, дизельный. Бул расчет 1 гектарга. 1 гектар малинага, анан 50 соток клубникага. Бир сугарганга. Даже клубниканы 50 сотокту даже бир сугарганга жетпей калат даже. Андан кийин биринчи тетель сетка сууга түшөт. Сетка темир сетка, тор решеткага обмотанный. Ошонун ичине тиги кара труба кирет. Бул насоска чейин суу сороо турган жагына. Бул бассейн ичинде мусорду киргизбейт да. Фильтрация кылып, жагындай чөптүн уруктары, мусор бүт барды ошол бассейн ичинде калат да, насоска тазараак суу кирет. Могул шланг, азыр бизде просто эмеде, обкаткада. Бул шланг бул эмеге гидроциклонго кирет. Бул гидроциклон грубой очистки, бул кумдарды тазалайт. Кум, таш, если те сеткадан өтүп кеткен болсо. Бул сетка эң башында бассейн ичинде эмес, сыртта эле турат экен да, значит, э? Жок, бул бассейн суунун ичине кирет. Ошо менен Суунун ичине тигил труба кирет. Ошол трубадан суу насоска келет дагы. Труба арыктан келет, короче, э? Могу трубабы? Арыкта суу ошонун ичине кирип, анан фильтрация. Жок. Могул сетка. Бул мындай азыр. Салып көрсөк. Бул насостун эмеси. Ондай кийилет. Бул жагы насоска кошулат. Бул жагы насоска кошулат. Тигил жагы. Насостун башына. Бул бассейнде болот. Трубадагы, сеткада. Бассейн ичине бул темирден жасалган да. Темирден ичинде турат. Андан кийин суу чыгат бияктан. Гидроциклонго кирет. Грубый очистки фильтр. Андан кийин бул жактан чыгып, тонкий очистки двойной фильтр. Бул жактан суу тазаланып туруп, андан кийин бул тройниктен деген, бул жагы клубникага кетет, бул жагы малинага кетет. Бияктан важный нерсе, элдер деген мындай жери чоң болсо дагы, кичинекей болсо дагы, мындай кичинекей
2000 сомдук 1500 сомдук фильтрлерди коюп атат да. Могу фильтр деген пропускная способность деген болот. Бир саатта канча литр өткөзө алат. То есть силерки бир примерно насосуңар деген 100 куб айдаган болсо, могу 2 фильтр деген 100 кубту өткөзүш керек. Даже запас менен алыш керек мунучу. Анткени бул баары бир мусор менен забиваться этет да. Ошондо 100 кубту өткөзө албай сопротивление болуп калат. Ошон үчүн могунун бирөөсү биздики 100 куб. Бул жерде 200 куб пропускная способность. Элдердикин 80дик насос койгон, 60 куб в час өткөзөт. Фильтр мондай кичинекей. Ал 10 эле куб или 20 куб в час өткөзөт. Анан тигил жака суу жетпей калат да жакшы. Суу жакшы жетпей калгандыктан клубникасы жакшы суу ичип калат. Ошон үчүн бияктан биринчи очередь фильтрди деген пропускная способность эметип сурап, андан кийин коесуңар да. Капельныйды расчет кылганда биринчи водовыливди эсептеп чыгасыңар. То есть 10 сотуң бар, ар бир тешиктен канча литр, саатына канча литр чыкса, общий объемду эсептейсиңер, ошого жараша магистральныйды эсептеп келесиңер, диаметрин. Канчалык диаметр, мисалы 20 куб в час керек болсо, 15-20 сотукачы. Ошондой диаметрде магистральный коесуңар, ошого жараша фильтр аласыңар. То есть магистральныйыңар силерки 20 куб в час өткөзө турган труба болсо, значит фильтриңер запас менен где-то 30, 35, 40 куб в час өткөзүш керек. Андан кийин насос. Насосту да кичине күчтүүрөөк алгыла да. Фильтрден производительностин күчтүүрөөк аласыңар. Болду ошол эле, бияктан эч кыйынчылык жок. Манометр алып койсоңор болот, мындай. Фильтр канчалык степеньде загрязнен. Загрязнен. Тазалап То есть турабыз. биякта карап туруп, бул жакта карайсыңар, если 1 бар атмосфера разница, 1,5-2 болсо, чечип тазалаш керек. Мунун бардыгы оңой эмес, арзан эмес. Мунун баары эмнеге жазылып атат? Чтобы могул жерде бир киши отуруп, постоянно жарым саат сайын, 1 саат сайын фильтрди тазалабаш үчүн. Могул фильтр, тигил сетка. Могул убакыт албаш үчүн да. Если негизи могул фильтр деген бул тонкий очистка да. Бул по счету 3-чү туруш керек. Гидроциклон, гравийный, песчаный фильтр деген болот, андан кийин бул. Тилекке каршы бизде песчаный фильтр деген сатылбайт пока, только заказ менен. Колго жазайын дегенде тоже оңой эмес ал. Ошон үчүн либо сетка койгула, андан кийин муну, либо гидроциклон муну же 3 кылсаң болот. Бул по счету 3-чү туруш керек. Анткени бул батталып калат. Пакеттин кусоктору, чөптүн уруктары, жалбырактары келип бат забиваться этет да. Анан насостун эле бул фильтрди коюшат. Анан карасаң эле, ой, устал я каждый полчаса чистить этот фильтр деп туруп, капельныйын ыргытат дагы. Арыгы эле жакшы экен деп арык менен жүрөт да. Көбүнчө могу алма, анан эменки малинаңкы. Ал капельный деген Кыргызстандан башкасы, Казакстан, Сербия, Россия, Польша бүт мамлекет малинасын, бактарын капельный менен суарат. Биз эле арык менен суарган. Анан капельный болбосо, анын ал аркылуу болбойт болчу да. Наоборот, биз ошо капельныйды жакшы эсептеп, жакшы түшүнө албай атабыз. Ошон үчүн болбой атат да. Ошон үчүн бул капельный системаны коюш мындай оңой эмес. Муну адистерге барып сурап, кеңеш алып, эсептеттирип чыгарып туруп, андан кийин коюш керек да. Түшүнүктүү Арсен байке. Принципи бүттү окшойт да. Сурооңор болсо комментарийга жазгыла, жооп беребиз. Дагы эмне? Ошол. Мелиңиз, туугандар, жакшы. Капельный системанын главный билип алдык. Эмнеге керек экен, максаты, бунсуз кандай ущерб болот, кирешесин жакшы көрө албай каласыңар. Ошон үчүн койгула, үйрөнгүлө. Биз сиздер менен жардамда байланыштабыз всегда. Мелиңиздер, туугандар.